Жумгал району Тоштөбө айылы. Мына бул жерде сиздер көрүп аткан чоң күмбөз. Бул кыргыз тарыхында өзүнүн орду бар, өзүнүн самжырасы бар. Жашап өткөн өмүрү кийинки урпактарга үлгүлүү болгон. 18-кылымда айтканда ошо болжолду ошо эми өтө так эмес, бирок 100дөн ашып каза болгон киши бул Келдибек уулу Нусуп бей болжолду 1700 жылдардын тегерегинде туулган. Ошо 100дөн өтүп каза болгон киши да. Мына ошол кишинин күмбөзүндө турабыз биз. Ошо кийинкилерге, билбегендерге көрсөтүп коелу. Мына бул кишиден бул баягы касиети бар, Олия Чабыш адам болгон. Ошол Жумгалдын Курмангожо элин көп жыл, узак жылдар бою башкарып бий болгон. Калмак согушу андай Кокон доорунда да ошо эл башкарып турган. Бул кишинин атасы дагы Келдибек дагы бий болгон. Түз тууганы Байтүгөл. Байтүгөлдүн баласы бул кадимки Медет Татка. Жаздан биринчи болуп таткалыкты алган айтылуу тарыхый инсан. Мына ошол Медет Татка ушул атасы Нусуп бийдин батасын алып, элди башкаруу боюнча дагы эки тизгин бир чылбырды алып калган адам да ошо Медет Татка. Ошо Медет Татка Курмангожонун бийи болгон, андан тышкары ошо Кокон доорунда ошо кыргыздарга биринчилерден болуп, баягы мындайча айтканда өкүл болуп көп жыл турган. Мына ошол инсандын атасы, так айтканда атасы Байтүгөлдүн бир тууган улуу агасы ошо Нусуп бей. Ошо биз Нусуп бейдин күмбөзүнө мына зыярат кылып Куран окуттук. Бул ичинде эски күмбөз. Мына өзүнүн эски күмбөзү мына ушундай. Бул сырты болсо крошкаланып кийин жасалган, ошо 90-жылдардан кийин жасалган. Ушу Нусуп бейдин түз урпактарынын бири мамлекеттик ишмер Карыбек Тыналиев дегенди билесиздер, Бул киши ошо Союз доорунда министрлик кызматтарда, көптөгөн жооптуу кызматтарда иштеп жүргөн. Бишкектин Жалгыч районунда Тыналиев көчөсү бар эмес, мына ошол киши жөнүндө айтып атам да. Мына ошол Тыналиев агабыз ошо кийин ошо бабасы ошо Нусуп бийге ушундай чоң ошол жөнүндө кыскача маалымат. Таштөбө айылы. Таштөбө айылындагы эски күмбөздөрдүн бири. Айыл бул жакта.